Ya kalma. Кыргызстанда суга чөгүп каза болгондордун саны өстү. Жыл башынан бери Ош шаарында эле 5, ал эми облус аймагында 10 адам суга түшүп каза болгон. Тилекке каршы кече дагы Кара Суу районунда жана Каракулжа районунда 3 жана 15 жаштагы өспүрүм балдар суга түшүп көз жумушкан. Маалыматтарга караганда 15 жаштагы кыз курбусу менен дарыянын жээгине сүрөткө түшүү үчүн барып, кокустан суга түшүп кеткен. Ош облустук ички иштер башкармалыгы кырсыкка кабылгандардын баары 18ге толуу элек мектеп жашындагы балдар экенин белгиледи. Мындан улам ата-энелерди балдарын кароосуз калтырбоого чакырды. 3 жашар бала өз үйүнүн жанында ойноп жатып, үйүнүн алдынан агып өткөн каналга түшүп кетип каза болуп калган. Тилекке каршы үлгүрө албай жатабыз. Дайы эле болсо ошондой өзүнүн үйүнүн жанында деле ошондой окуялар болуп кетип атат. Анан ошол учурдан пайдаланып айтарыбыз, түшүнөбүз, тиричиликте ата-энелер тиричилик менен алаксып калышат да, балдары көп учурда кароосуз калып атат. Бир чоңдордун көзөмөлүнө калтырсаңыздар деп суранып кетет элек. Себеби биз балдардын коопсуздугу бул биздин колубузда да. Ушул тапта Ош шаардык облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кырсыкты болтурбоо максатында сууга түшүүгө кооптуу жайларда рейд уюштурушууда. Ошондой эле тургундарга эскертме баракчалар таркатылып, түшүндүрүү иштери уланууда. Сууга түшүп каза болгондордун бирден бир себеби спирт ичимдигин ичип, ошол жерде балдарын кароосуз калтыргандан же болбосо өзү коопсуздугун карабай туруп, суунун тереңдигин же болбосо ал жердеги суу боюнча маалымат жок болгондуктан өздөрү ошол жерде мас болгондуктан сууга түшүп каза болуп жатышат. Жана ошондой эле окшогон жакын үйлөрдө жашагандар балдарын кароосуз калтырып, ошол жерде кандайдыр кырсыкка учураган учурлар болуп жатат. Ал эми бул Ош шаарын аралап өткөн Ак Бура дарыясына адамдардын чөмүлүүсүнө коопту. Эскертме тактайчыларга да сууга түшүүгө мүмкүн эмес деген жазуулар илинген. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин Ош шаары боюнча башкармалыгынын куткаруу кызматынын жетекчиси Белек Тагаев дарыяда суунун агымы тез болгондуктан адамдарды агызып, аягы өлүм менен аяктаган учурлар көп экенин айтат. Сууда баягы чөгүп кетсе, эгер суу өпкөсүнө кирип неме эткенде бир сууда 7 минутта гана баягы өзүн алып калат да. 7 минуттан ичинде ошол сууга чөккөн жаранды биз сактап калсак болот. Тилекке каршы бизге мына кайрылган жарандар баягы сууга агып кеткенден кийин өздөрү бир сыйра баягы издөө иштерин жүргүзүп, баягы өзүбүз куткарабыз деп ошол иштерди аткарат дагынан кийин өз колунан келбей, кармай албай калгандан кийин анан бизге кайрылышат да. Ошол учурда бизге кайрылса, биз барып сактап калганга мүмкүнчүлүк болот. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин Ош шаарындагы куткаруу кызматы эскертет. Эгер сиз сууга чөгүп бараткан адамга күбө болсоңуз, тез арада 112 куткаруу тобуна байланышыңыз. Анткени адам өмүрүн сактап калууга ар бир секунда маанилүү. Ага биринчи жардам көрсөтүүдө төмөндөгү эрежелерди сактаңыз. Алып чыктык, сууну чыгарганга аракет кылабыз. Аны чыгарыш үчүн жерге жаткырбай туруп оозун тазалайбыз. Оозун тазалап, оозун ичиндеги тамактын калдыктары болушу мүмкүн, кусундулары, шилекей, ошо оозун баарын тазалайбыз. Тазалап туруп мойнун кичине көтөрөбүз. Көтөргөнүн себеби дем алуу жолдорун ачыш үчүн көтөрөбүз. Сөзсүз түрдө путун көтөрөбүз. Путун көтөрүп, бизде куткаруучулар жардам берет, алар күнүгө окушат ушул тууралуу. Анан бул кайсы маалда качан түшкөнү бизге белгисиз. Ошол себептен тирүүбү, кандай акыбалы кандай жабыркаган, ошону билиш үчүн буну текшерип алабыз. Пульсун текшердикпи, анан өлү тирини айырмалаш үчүн мына көзүн карегин ачып көрөбүз. Ушунчалык өтө маанилүү убакыт биз үчүн. Себеби адамдын өмүрү менен өлүм ортосунда алышып турган учур болот. Ошол себептен 1 секундту текке кетирбестен жашоого кайтарып алыш үчүн өтө ылдамдыкта жүрөккө кыйыр массаж жасоо деген болот. 2021-жылы Ош облусунда сууга агып каза болгондор өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсеге өскөн. Ал эми 2020-жылы өлкөдө пандемиядан улам сууга түшүп каза болгондор аз катталганы кошумчаланды. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.